Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында сокурлукту алдын алуу борбору ачылды. Борбор Кытай Кыргызстан медицина жаатындагы Ден соолук экспресс жаркын саякат долбоорунун алкагында ишке ашты. Аталган борбор ачылышы менен мында кытайлык дарыгерлер менен биргеликте көздүн катарактасы менен жабыркаган бейтаптарга акысыз операция жасалып баштады. Акысыз операция облустун алыскы аймактарынан жана Жалал Абад, Баткен облустарынан келген бейтаптар жазылып кезекке турган. Августта кайрылдым эле. Эже Кытайлардан бекер операция жасаган врачтар келатат. Жасатсаңыз, макул болсоңуз сизди каттайлы деди. Каттады. Кудайга шүгүр, мына операция болор алдында турабыз. Аябай сол шарттарды түзүп бизге жакшынакай мындай пастелдерди, койкаларды жасап, жакшынакай кийинтип бизди операцияга даярдап атат. Ооба, мен көп жерде көрүндүм, дары кылып жүрдү. Көзүм мындай жакшы көрүүсү болбоду да. Анан кийин андан бери 4-5 жыл өтүп калды арасында. Ошол анан өзүм болсо ушу Ош шаарынын баягы Төлөйкөн айыл өкмөтүнөн келдим. Борбордогу дарыгерлердин айтымында операцияга жазылгандардын саны көп. Ошондуктан күнүнө 30дан ашык бейтапка операция жасалууда. Бул өнөктүк тагыраагы акысыз операция жасоо 12 сентябрга чейин уланат. Операцияга керектүү болгон жетишсиз жабдыктарды кызматташуунун алкагында Кытай мамлекети берди. Анын ичинде жалпы суммасы 8 миллион сомдук дары-дармек жана медициналык жабдыктар бар. Мурунку эски биз үйрөнгөн өз башкача техника менен жасайбыз. Азыркы булардын немеси, мисалы үчүн жасап туруп, можно жасаган 2 саат дем алып туран кете бериш керек. Же болбосо эртең менен чейин биз кармап атабыз, алыстан келгендерди. Эртең менен кандай экенин бир көрүп туруп анан кетирип атышат буларчы. Эми бөлүмдүн артыкчылыгы ушул бизде дагы жабдуулар бар, бирок ошого карабастан кошумча жаңы заманбап жабдуулар менен дагы камсыз алып жатат. Андан сырткары ошол Кытай дарыгерлеринин тажрыйбасын биз дагы үйрөнүп, биздин жаш дарыгерлер үйрөнүп, биздин бейтаптарга болгон жардамы андан дагы жогорку деңгээлде болот деген үмүттөбүз. Белгилесек, Кытай Эл Республикасы менен Кыргыз Республикасынын медицина жаатындагы кызматташтык боюнча Ден соолук экспресс жаркын саякат долбоору 2023 жылдан бери ишке ашырылып келет жана өз кезегинде мындай кызматташтык жыл сайын улантылары белгиленди. Көз адам үчүн өтө маанилүү. Окууда, иште, негизи эле жашоодо көздүн көрүүсү чоң роль ойнойт. Көз ооруп көрүүсү начарласа, адамдын жашоосуна терс таасирин тийгизет. Мындан улам биз Кыргызстандын түштүк аймагында ушул дарттан жабыркап келе жаткан бейтаптарга акысыз операция жасоону колдоп келе жатабыз. Кытай Республикасынын ар бир провинциясы менен саламаттык сактоо тармагында көп иштерди алып барып атабыз. Ошол Кытай Республикасынан бизге азыркы кезде мурда жетишпей аткан МРТ рентген аппараттарын коюп берип атат. Ошондой эле Кытайда биздин специалисттер специализация өтүп атат. Кытайдын чоң провинцияларынан келип биздин центрларда мастер-класс операцияларын өтүп атат. Ак халатчандар өлкө аймагында көз оорулары менен жабыркагандардын саны өсүп жаткандыгын билдирип келишет. Айрыкча жашы улуулардын арасында илдет көп аныкталууда. Мындай учурда эки өлкөнүн кызматташуусу кол коюлган келишимдердин негизинде акысыз операция жасоо өнөктүгү чоң жардам болуп жатканы белгиленди. Статистикага таяна турган болсок, көзгө акысыз операция жасоо өткөн жылы башталып, 2 жыл ичинде 338 бейтапка операция жасалган. Быйыл 300 жаранга операция жасоо пландалган. Айымкан Исралы кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.